Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Hurmatlı musulman bir tuğanım, bugün sizler menen dinimizde öte bir ordu biyik bolgon, negizdi bolgon, dinimizde negiz ustunu bolgon hadislerin birine toktolup ötöbüz. Bul hadis Abdullah ibn Umar'dan girген hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Buniyal İslam ala khamsin." İslam 5 türküktün üstüne turguzulgan deyt. 5 ustundun üstünde negizdelgen deyt. Demek öte bir көңүл бурушубуз керек. Öte маанилүү амал. Анткени İslam мына ушул нерседе курулган. Биз муну жаттап, жана ушуга амал кылууга аракет кылышыбыз керек. Жана буну башка бирөөлөргө дагы жеткирип коюуга тырышыбыз керек. Мына ошондо биздин исламыбыздын негизги устундарын тургузган болуп эсептелинебиз. Эми ошол устунга назар чаптыра турган болсок, Пайгамбар салам сөзүн улап айтат: биринчиси шахадату алла илаха иллаллах Muhammed Rasulullah. Birincisi şehade kelimesini айтыштык. Allah Taala жалгыз, Allah'tan başka sinuga Kuday жок. Жана Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem anın elçisi dep күбөлүк берүү дейт. Demek birinci устун бул шахада, күбөлүк kelimesi экен. Мунун маанisi кандай дегенде эки бөлүктөн турат. Биринчиси Allah Taala'nın жалгыз экендигине, Allah Taala жалгыз сыйынууга татыктуу зат экендигине пенде иман келтириштиги. Мына ушул нерсеге ишеништиги. Экинчи рүкүнү бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Allah Taala тараптан жиберилген элчи экендигине, анын пайгамбар экендигине инсан ишенип, ошого тастыктап пайгамбарыбызга эрişтик. Андан кийинки экинчи устун пайгамбарыбыз айтат: "Ва икомус салат" дейт. Намазды тургузуу дейт. Demek namaz dagы bul dinimizdeki ordu biyik negizdүү болгон амал. Biz Allah Taala buyurgan 5 вак намазга жакшылап маани берип, анын шарият кандай көргөзгөн болсо, рүкүндөрүн жана анын сүннөттөрүн, анын важиптерин, мустахабтарын толук аткарышыбыз керек. Намазды өз убагында өтөп берүүгө аракет кылышыбыз керек. Анткени эртең кыямат күнүндө дагы Аллах Таала шахадат келмесинен кийин эле мусулман адамдан сурай турган эң биринчи амалы бул намаз болуп эсептелинет. Эгерде пенде намаздан эсептен өтө турган болсо, анда башка амалдардан дагы пенде эсептен өтөт. Эгерде намаздан эле кулап кала турган болсо, анда башка амалдары дагы кулап калат. Ошондуктан биз Аллах Тааланын астында эсептен өтүүбүзгө, эсебибиздин жеңил болуусуна эң чоң себепкер боло турган нерсе бул биз намазга бекем болуштук экен. Андан кийинки үчүнчү түркүк устун ваитау закат дейт. Зекет бериштик. Кимдин мал мүлкү зекет өлчөмүнө жетип калган болсо, буларга зекетин чыгарыштык милдет болуп эсептелинет. İnsan demek mal mülküne dagы bir irет карап коюш керек. Менин мал мүлкүм зекет өлчөмүнө жеттиби же жете элекпи деп маани берип коюш керек. Албетте мал мүлк зекет өлчөмүнө жеткенден кийин зекетти чыгарбай жүрө бериштик инсан, зекетти бербей жүрө бериштик, бул чоң күнөө болуп эсептелинет. Алымдарыбыз муну иттифак айтышкан, баары бир ооз сөздөн айтышкан, эч ким буга талаш айткан эмес. Ким зекет бербей кое турган болсо, оор күнөө экендигин боюнча. Эми зекет боюнча бул көбүнчөсү шариятыбыз белгилеп берген алтындан берилет, жана күмүштөн берилет, жана ошондой эле төөдөн берилет, уйдан берилет, койдон берилет. Жана ошондой эле бул инсандын өзүнүн нафсынан бере турган зекет бар, муну закатул фитр деп коет. Муну дагы пенде үйрөнүп, билип, зекетин чыгарып жүрүш керек. Андан кийинкиси төртүнчүсү хаджул байт дейт. Бул кимдин
ажылык кылууга кудурети жеткен болсо, кийин Байтуллахты, Аллах Тааланын үйү болгон Каабаны зиярат кылып келүүгө күч кудурети жеткен болсо, анын мал мүлкү жеткен болсо, булар дагы өмүрүндө бир ирет ажылык кылып коюштугу мойнунда парыз болуп эсептелинет. Эгерде күч кубаты ажылык кылууга жетип туруп, бирок пенде аткарбай кое турган болсо, бул дагы оор күнөөгө баткан болот. Мына ушул бойдон пенде жан берип кеткен болсо, эч кимге артынан осуят кылбастан, анда эртең кыямат күнүндө Аллах Тааланын астында оор бир күнөө болуп, күнөөгө учурап, оор бир эсеп кысапка тартылып, пенде эртең каттуу бир азапка душар болуп калышы керек. Биз мына ушул ажылыкка дагы жеңил карабашыбыз керек. Качан менин жашым бир карылык жашына жеткенде, бир 80ге чыкканда, 90го чыкканда, же балдарым баары жайланып үйлөнгөндөн кийин мени ажылыкка жөнөттү деп күтпөшүбүз керек. Биздин өзүбүздүн мал мүлкүбүз ажылыкка жетип калган болсо, кудуретибиз жетип калган болсо, анда сөзсүз түрдө биз мойнубуздагы парыз болгон ажылык милдетти дагы түшүрүп коюштук бизге милдет парыз болуп эсептелинет экен. Андан кийинки 5-күн Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ва сому Рамазан" дейт. Эгер Рамазан айы келген болсо, Рамазан айынын орозосун кармап бериштик. Бул дагы ар бир мусулман эркекке жана мусулман аялга парыз болуп эсептелинет. Мына ушу менен урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүнкү кыскача хадисибиздин сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Аллах Таала баарыбызга тафик берген болсун. Билип дагы, билбей дагы кылган күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Кыямат күнүндө пайгамбарлар менен, сыдыктар менен, шахидтер менен чогуу кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.